кызым туулган күнгө суранбасам качып кетип, мен милицияга издөө салгам. Анткени биз ажым кармалып калат деп дагы ажымдын үстүнө мен арыз да жазган эмесмин. Ажымдын үстүнө мен эч кандай доом да жок, эч кандай менин арызым да жок. Ошо 4 күн аралыгында кызымды ажым жардам берип, бир 10 мүнөттөй кызымды өзүнчө жалгыз алып калышты. Анан 10 мүнөттөн кийин кирсем, кызым уже ыйлап отуруп калыптыр. Анан ошондо ажымды дагы күнөөлүү деп камап коюшту. По другому факту, где он делал развратные действия в отношении ребенка. Хотя мать доказывала суду, что ничего такого не было между этим парнем. Еще раз напомню, что было предъявлено обвинение 2 парням. Но несмотря на это, Ленинским районным судом этот парень был осужден на 8 лет. Былтыр 12 июлда кызым туулган күнгө суранбасам качып кетип, мен милицияга издөө салгам. Кошуна кыз экөө качып кеткендиктен, ошо 4 күн аралыгында кызымды ажым жардам берип, жатаканасына, тамак ашына жардам берген. Мен кийин кызымды тапкандан кийин милициядан өзүмдүн доо арызымды алганы барганда ажымды камап коюшту. Анткени биринчи күмөн санаган адамдардын катарына кошулду. Мен ажымдын күнөөлүү эмес экенине ишенем. Ажым андай ишке бара турган бала эмес экенине ишенем. Ажымды мен соттолуп кетишин каалабайм. Ал менин кызыма жардам берип, көчөдө калбаш үчүн жаткан жатаканасына, тамак ашына жардам берип жүргөндүгү үчүн мен ажымдын кесилип кетишин каалабайм. Ленинский РОВДга барган кезде ажым да биз менен кошо барды, биз менен кошо жүрдү. Анан бизди экинчи катка алып чыгып, бир 10 мүнөттөй кызымды өзүнчө жалгыз алып калышты. Анан 10 мүнөттөн кийин кирсем, кызым уже ыйлап отуруп калыптыр. Анан ошондо ажымды дагы күнөөлүү деп камап коюшту. Ага чейин ажым жөнүндө эч кандай сөз болгон эмес. Ошо бир 10 мүнөттүк аралыкта өзүнчө алып калгандан кийин ошо ажымды күнөөлүү деп таап коюшту. Кызымды ошондой көргөзмө берди деген эмени чыгарышты да. Негизи эки кыз качканда, кызымды таапканда ал ошо Адилет деген бала жөнүндө айтканда, мага ушундай зордуктаганга аракет кылды, ушундай болгон дегенде биз Адилет деген баланы издеп, аны телефон менен байланышка чыгып, издөө салып аткан кезде ажым эч жака качпастан эле ошо Лениндик РОВДда бизди күтүп отурган. Ал негизи биздин кызымдын айтуусу боюнча ошо Адилет деген бала зордуктага аракет кылган деген күнөө менен иштелген да. Анан биз кайра РОВДга келгенден кийин, жанакынтип кызымды жалгыз алып калгандан кийин ажымда мени ушинтип гостиницада жатканбыз деген көргөзмө берип калды да. Андан кийин саат түнкү 12-лерде сурак алды. Сурак алып, эме кылып бизди саат 12:30 кой берди. Ошо биз кетип атканда, сурак кетип атканда адвокат келди. Ага чейин эч кандай адвокат да болгон жок сурак маалында. Бизге мындай түшүнүксүз болду да баары нерсечи. Анткени биз ажым кармалып калат деп дагы ажымдын үстүнө мен арыз да жазган эмесмин. Ажымдын үстүнө мен эч кандай доом да жок, эч кандай менин арызым да жок. Мен ажымдын күмөн да санаган эмесмин. Ажым бизге ошол маалда биз менен чогуу жүрдү, чогуу жардам берди. Анан мынтип ак жеринен кесилип кеткени мени аябай өкүндүрүп атат. Ленинский сотто
мен башынан баштап эле ошо Лениндик сотто, шаардык сотто деле Азимдин күнөөлүү эмес экенине, Азимди актап беришин эле суранып эле келатам. Ну бирок чечим биз жака эмес, тескери болуп атат. Азимди күнөөлүү деп чыгарып атышат. Во втором суде что было? Шаардык сотто болсо тергөөчүнү чакырылган. Анткени тергөөчү деген биздин анализдерибизди, экспертизаны биз кеч өткөнбүз, а бирок документ боюнча башка дата берилген экен да. Экспертизада болсо сперма бар экен кыздын кийиминде деди, а бирок ал кийим деген канча мен бир жумадан кийин алып келгем. Ал деген кийилип жүрүп, жуулуп жүргөн кийим болчу. Анан каяктан ал эме чыкты, мен түшүнө албайм. Анткени бүт баары эле ошо Азимге каршы чыгып атат да, бирок мен ишенем ушу Азимдин күнөөсү жок ал жерде. Адилетти кесилди, бирок ал теге адилетке срок берилди, бирок аны бошотулду да, эме кылып, условный деп 3 кызы бардыгы болгон үчүн 3 кызы тең жаш өспүрүм, кички, анан үй бүлөсүндө алардан ал баладан башка балдарын бага турганга иштегенге жарамдуу эч ким жок дегендиктен 3 кыздын атасы деп ага жеңилдетүү берилип, условный срок алып чыкты. 24-июлда боло турган соттон мен ошо суранат элем. Азимди актап чыгарып беришиңерди. Мен Азимдин күнөөлүү эмес экенине ишенем. Азим бул жерден бизге жардам берди, эч жаман ою жок. Ал бизден качкан да жок, эчтекени жашырган да жок. Эгерде күнөөлүү болсо качат эле, келбей коет эле. Кыргыз президентине жана жогорку соттун төрагасына жана омбудсменге кайрылып кылат элем. Азимдин тагдырын талкалабайлы, актоо чечимин чыгарып бериңерди суранам. Анткени эч ким ак жеринен кесилип кетишине жол бербеш керек. В данном деле я представляю интересы законного представителя, матери девочки. Дело в том, что в 2023 году, в июле месяце, было Ленинским районным РУВД было предъявлено обвинение в отношении 2 лиц. Там, где обвинили в развратных действиях и в изнасиловании малолетнего ребенка. Но почему-то на стадии следствия девочка указывала только на одно лицо, которое совершило над ней насилие. Ну, тот парень, который оказался рядом, который в этот момент как бы и помогал, и в ходе следствия он присутствовал, всячески помогал раскрыть это преступление, также оказывал иную помощь. Вдруг его стали обвинять в том, что он тоже причастен к этому преступлению, только уже по другому факту, где он делал развратные действия в отношении ребенка. Но ни девочку, ни мать на следствии не слушали. Ленинским районным судом этот парень был осужден, хотя мать доказывала суду, что ничего такого не было между этим парнем. Еще раз напомню, что было предъявлено обвинение 2 парням. Один из которых, да, действительно виновен был, второй, как бы в силу своей, то, что он тоже так пережил, вырос без родителей, оказывал какую-то помощь психологическую ребенку, ему начали определять обвинение, что он действительно тоже имел какую-то цель совращения и сексуальных действий в отношении 14-летней девочки. Но, несмотря на это, Ленинским районным судом этот парень был осужден на 8 лет.
Далее данное решение суда было обжаловано в горсуд, где в горсуде также мать девочки и сама девочка утверждали, что никакого преступления со стороны этого парня не было. Но также их слова не были услышаны, то, что он вот здесь вообще никак не причастен и не виновен. 24 июля будет рассматриваться жалоба уже в Верховном суде, где мать девочки также утверждает, что этот парень вообще не причастен к этому преступлению, и они просят суд, чтобы они рассмотрели это дело объективно, чтобы невиновное лицо не понесло никакого наказания. Дело в том, что он здесь не виноват, а так получилось, что его привлекли. Еще раз напомню, что да, предъявленное обвинение, это считается тяжким обвинением в отношении несовершеннолетнего лица, но при этом надо учитывать то, что если лицо невиновно, если парень невиновен в этом, и потерпевший тоже утверждает, что он невиновен, за что мы будем ломать судьбу молодому парню, который хотел и оказывал помощь этой семье?